Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз квадраттык теңдеме боюнча түшүнүк алабыз. Квадраттык теңдеме деп биз ax квадрат плюс vx плюс s түрүндөгү теңдемени айтабыз. Мына жазып койду, көрдүңөр а? ax квадрат плюс vx плюс s түрүндөгү теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат. Квадраттык теңдемени биз дискриминанттык формула аркылуу чыгарабыз. D деген бул дискриминант. D барабар v квадрат минус 4ac. Бизге биринчи берилген ax квадрат плюс vx плюс s түрүндөгү теңдемеде a, v, s'лар булар каалагандай сандар, ал эми x өзгөрмө болуп эсептелинет. Башкача айтканда a, v жана s'лардын ордунда каалагандай сан болушу мүмкүн, анык сандар. Ал эми x'тар ошол боюнча кала берет. Буну биз формулага салабыз. Башкача айтканда d барабар v квадрат минус 4ac деген формулага салабыз. Демек бизге мисал берилди. 2x квадрат плюс 5x плюс 3 деген теңдеме. Мында 2-биз ага барабар, v'биз 5ке барабар, 3-үбүз s'га барабар. Ошентип ордуна жайгаштырабыз. Башкача айтканда d барабар v квадрат. V квадрат дегенибизде биз 5-тин квадратын жазабыз. Минус 4 формулада. Анын ордунда 2, s'нын ордунда 3. 2, 3 көбөйтүп жазабыз. Бар жоон жалпы көбөйткөнүбүздө 5-тин квадраты 25 болду. 4, 2, 3, 4 көбөйтсөк 24 болду. 25-тен 24-тү кемитсек 1 келип чыгат. 1 деген сөз демек оң сан, тамырга ээ деген сөз. Экинчи мисалда минус 3x квадрат плюс 5x минус 3 деген теңдеме берилди. Мында a'быз минус 3кө, b'быз 5ке, s'быз минус 2ге барабар. Карагыла эми бул жерде v'нын квадраты 5-тин квадраты минус 4 көбөйтүлгөн минус 3 минус 2 болду. Демек минус 3 минус 2-ни көбөйткөнүбүздө экөө плюска айланып кетет дагы. Ортодогу минус менен кайра кемитилип калат. Бул учурда да кайра эле 25-тен 24-тү кемитип калабыз. Бул учурда да 1 чыкты. Демек эки учурда тең, дискриминант 0дөн чоң болгондугу үчүн 2 тамырга ээ болот. 2 тамырга ээ болот. Буну кантип иштейбиз?